Assalamu alaikum agayın. Salamатсызбы көрөрман. Адаттагыдай Азастан мына эртеден күнүгө чыгат мындай маалымат күнүгө чыгат мына электр тармактар ишканасы тарабынан күнүгө чыгат да. Эми мен мындай бул убактылуу десем дайыма ар күн сайын чыгып жүрөт. Шаардын баланча жери өчүрүлөт, баланча район узун тисме. Узун тисме да. Бул мурда болчу эмес, бул эмне деген ошол канча шаардын бир жарымына чейин койлон булардын тисмеси берип аткан, өчүрүлүп атат. Жарык электр жарык өчүрүлүп атат. Ошол күндүн эң маанилүү учурунда да. Эртең менен 9-дан 5ке чейин дейт. Күндүн ысыгы бул болсо муздаткычтар, жанагы иштеп аткан кабат үйлөрдөгү жашоочулар, бул элди ушундай бул эмне деген ушунчо жерди ремонттоп атабы, оңдоп түзөйбү? Бул эмне деген алдоо, бул эмне деген жалганчылык өзү. Ушунча электр жарыгы мына бизде суу толуп калды, мурдагыдан да болуп көрбөгөндөй толуп атат. Эми табигат Кудай берип атпайбы, сел жүрүп ашып ташып атат го бизди гестер. А буякта өчүрүп элди кыйнап атат. Күнүгө тааныгандардын баары айтат да, мага ушуну айтпайсыңбы дейт. А буякта күнүгө акипресске чыгып атат. Канча тисме, узун тисме. Буга эмне үчүн көңүл берилбейт? Бул чоң маселе да мына. Эл нааразычылыгын жарата турган. Канча БТВ жанагы оокаттар жараксыз болуп калып атат. Айрыкча муздаткычтар жараксыз болуп калат да мында. Канча адамдарды кыйнап атат, ушул электр менен оокат кылып аткан адамдарды. Бул жакты көңүл бөлө турган адам барбы өзү? Анан мына эме деген чыгып атат дагы, башаламан соода түйүндөрүнө кечээ милиция мына кайгыл кызматы рейд жасады дейт. Ал 24 000 сом штраф төктү, айып пул төктү дейт. 24 000 деген Бишкек боюнча башаламан соодадан баш айланат дейт. Баса албайсың. Тетигеле баш дейт, акайыптын доорунан берки башмалда каткан башаламан ашмалтай турмуш. Ар ким каалаган жерде ана күндүн ысыгында азыр бардык жерге төгүп алган ушу соода болуп атат. Эл оокат кылсын дейсиң, соодага айланып кетти да бүт. Жанагы соодаң өзү коого. Мен айтып коеюн, кыска айтайын. Коого артында, сооданын артында коого бар. Жана өнөр жай, туруктуу иш, туруктуу өнөр жай деп атпайбызбы? Туруктуу ишкана деген ошондой өнүккөн мамлекеттерге ошол жагынан кам көрөт. Анан эл оокат кылсын деп эле бүт шаар азыр базар. Ошого милиция рейд жүргүзүптүр 2 күн. 24 000 сом айып пул дейт. Эми бул тамчы. Калган чөнтөгүнө кеткенби? А салсаң ал миллиондогон акчалар келет дерсиң, айып пул салсаң. Күлкүнү келтирет да. Кожо көрсүн деп милиция чыга калып ошону жазып атат. Мен көрсөтүп берейин, милициялардын өкүлдөрү келсе. Шаарда бассаң бутуңа чалынат. Ал эми жанагыдай мыйзамсыз күркөлөрдөн ажырабай койдук биз. Жапай соода баягы шаар, баягы башкала. Анан мынабу бир өткөндө УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Оштон маалымат бербеди. Жанагы Кара Суу районунда 1000 гектар жерди ушундай мамлекеттин элге бериле турган жерин жана трансформация жасап туруп элге берип атпайбы? Ошону соода кылып аткан. Перепродажа менен шугулданып аткан кишилер жөнүндө айткан. Аким болсо акимди да камаш керек деген. Мен абдан ошону аңдып эмне болор экен деп карап жүрөм да, болбосо Кара Суу. Ал аңдыганым Кара Суу деген биздин эң жыш жайгашкан район, чоң район. Бир Кара Суу районунда 500 миллионго чукул эл жашайт. Ушунчалык көп. Ал жер алтынга тети ал жер. Кара Сууну мен каршы терши кыдырганмын айылдарын. Абдан жер аялуу ал жерде. Ушу жерде мамлекет ошол берип аткан, элге берип аткан жерди ошончо баада кайра сатып атса, эми ороо айтканда Омар Султановдун ыры бар эле, балекет эле жеп калгыла деп. Эми аким кармалып кечөө эмне дейт, кармалган ошондо суракка кирип кайра чыгып атат. Анан кайра эмне дейт, жана эч жака чыкпасын деп тил кат менен. Ал жигитти мен билгенимден ушу тажрыйбалуу чоң алайда тияк буякта аким болуп жүргөн жигит.
Анан ага кол салып эле ушулар аралашып калсаң да баарыбыздын эле ыйманыбыз бүткөн го. Аны текшерилет болуш керек. Мен ал жигиттерди жаш мындай келечектүү кадрлар деп эсептеп жүрдүк эле. Анан эми ушунчалыкка барып атса, бияктан камап атса, бияктан кайра эле ушуну жасап атсам, анда биздин келечек жокпу. Бул балдарда, кадрларда эмне бул элдик сезим калган эмеспи? Бул патриоттук сезим деген намыс, ар калбады бул. Ушу акчага алмаштырып жиберебизби баарысын? Болбойт кандай? Анан эми мына мага бир кызык маалымат түштү азыр. Элге билим берүү министрлигинин министринин орун басары Касымалиев кымыз конференциясы өтөт дейт. Күлкүм келип атат мен бияктан. Бир чети ыйлагым келет, бир чети күлкүм келет да. Абсурдстан дейт. Элге билим берүү министрлиги иши калбагансы ушу кымыз. Кымыз деген ал тамак. Мен өткөндө кымыз фестивалын Улан деген жигит өткөрүп атпайбы? Ушу кымыз деген жанагыдай бренд кылабыз тигиби деп мен какшап сүйлөп бердим аны. Мен ушу Кара Сабанын түйүндө чоңойгон баламын. Кымыз деген бүт тиги мамлекетте 30 жылда бүт самопал болуп калган сыяктуу кымыз да самопал болуп калган. Соода сатыкка чыгып кеткен кымыз, коммерцияга айланып калган. Ошол биздин атакелерибиз, тети көчмөн аксакалдар жасаган кымыз 60-чы. Мен бала кездеги кымыздын технологиясын азыр Кыргызстан боюнча кымыз жасоонун технологиясын көрсөтүп бергилечи деген. Жок. Сабадан тетиги уйду союп анын терисин ыштап анан кийин тиги аны чекендеге укмуштай бир технологиялар бар да. Мунун эми кылдат технология. Анан сабаны кандай бычыш керек, кандай тигиш керек, кандай ышташ керек. Аны Бишкек деген эми ролду аткарат. Сабанын алдында тактасы, анын кийиси, анан чаначы, көнөк жана көкөр. Бүт технологиясын мен сайрап айтып бергем. Эми ошол боюнча элге билим берүү министрлиги эртең конференция өткөрөт экен. Министр айымы кимиси чыгарып атат муну өзү. Бала бакчада программа жок. Китеп жок бала бакчада. Эмне окутуп алганын дайыны жок. Өткөндө УКМК бетин ачып атат. Мына диний мектептер жайнап кеткен. Ага элге билим берүү министрлигинин чамасы да акылы да жетпейт барып караганга. Мына биздин канча министрликтер алмашып кетти. Мына элге билим берүү министрлиги бизде орой айтканда өлүп жатат. Сасып кеткен. Мындай айтканда мен тырмакчанын ичинде айтып атам. Билим бер бүгүн текст жазалбай калыптыр. Жалаң жанагы онлайн, анан жалаң жана орты, анан эмне деген жалаң интернет менен шугулданып атып, бүгүн текст жаза турган кадр мен кыдырсам, сүйлөшсөм, мына акимдерине чейин текст жаза албай калды. 30 жылда. Текст жаза албасаң, анан тилиң кайдан өнүгөт? Анда иш кагаздар кайдан өнүгөт? Анда алака документ деген кандай болот? Бүт ката. Элге билим берүү министрлиги эртең кымыз ичет экен ошол жерге. Болгон окуу жайлардын жетекчилерин чакырып алып, абсурдстан дейт муну туугандар. Элге билим берүү министрлиги кымыз конференциясын өткөрөт деген бул эми башка мына казак башкасы укса эмне күлбөгөн жери менен күлөт. Мына мен ыйлай албай, күлө албай отурам. Ушул биздин жасаган ишибиз. Ушул элге билим берүү министрлигинин иши. Бала бакчага жетелеп барайынчы ошо министр койгон айым эртең. Бала бакчада эмнени окутуп атат? Медреселерге жетелеп барайын мен. Ал киши көрбөсө, билбесе. Машинеден түшүрүп жерге бастырып мендей, дербиштей бастырып, ошол жерге алып барып көрсөтөйүн көзүнө сайып, орой айтканда. Мектептерде кандай акыбал? Мына көрнөк жарнак ичи мектептин ичине кирсең, кыргыз мектептер бүт ката. Илинип турган ката. Мына мамлекет ишенип, президент ишенип канча алмаштырып улам тандап алып келген кадрларын кылып атканы бул. Жаның күйөт. Билим болбосо биз өнүкпөйбүз туугандар. Жалаң шарактатып жолдорду салалы. Болуптур мамлекет күчкө салып азыр акчаны таап келип бийликке азыр болушунча бүт сыртын оңдоп атат. Ички мунун кийинки стабилдүү жашоо үчүн, жакшы жашоо, жаркын жашоого жетиш үчүн анын бирден бир фундаменти жер пайы билим. Билимиң болбосо калганын баары убактылуу. Эч нерсеге жарабай калат, ал өнүкпөй калат. Мамлекет канча күчкө салса да. Мына биринчи билим. Билим берүү тармагы бүгүн кымыз менен шугулданып отурганы күлкүнгө келтирет.
Şunu aytayın dedim, amançılık bolsun.